Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ала Тоо 24 каналы өзүнүн түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн улантат. Биз бүгүн сиздер менен Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан азыркы күндө ишке ашып жаткан келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында, башкача айтканда, мугалимдердин иш тажрыйбасын жогорулатуу, ошондой эле билимин тереңдетүү менен азыркы заман талабына жараша мугалимдердин ошол билим талабын жогорулатуу менен балдарга татыктуу деңгээлде билим берүү, мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн студиябызга педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу институтунун директору Алмазбек Токтомамбетов агайды, ошондой эле мугалимдерди окутуу боюнча координатор эжекебиз Гүлжан Мамытоваларды чакырганбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келдиңиздер. Алмаз мырза, алгач сизден баштасак, азыркы долбоор бул кандай ишке ашып атат, негизги максаты кандай, республиканын бардык аймагындагы мугалимдер камтылганбы, убактысы кандай, ошол боюнча кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Рахмат. Кийинки кезде мугалимдердин кесиптик инсандык чеберчилигин көтөрүү Кыргызстанда негизги багыттардын бири болуп калды. Бул Кыргызстанда эмес, деги эле дүйнөдө буга өзгөчө көңүл бөлүнүп атат. Анткени коом, мамлекеттер азыр акыркы кезде алтын, баягы мунай, жаратылыш байлыктары менен эмес, адам потенциалы менен өнүгө баштады да. Кайсыл жерде билим берүү системасы жакшы болсо, ошол мамлекет жаратылыш байлыгына карабастан эле өнүгүп атат. Ошондуктан дүйнө мындай билим берүү системасына өзгөчө көңүл бөлө баштады. Ошол билим берүү системасынын ичинде дагы аны өзгөчө мындай сапатка көтөрө турган негизги фигура бул мугалимдер болуп калды да. Биз акыркы кезде мугалимдердин кесиптик чеберчилигин өркүндөтүүгө мындай сан жагынан, сапат жагынан көп көңүл бөлө баштадык. Ошол кезде баса белгилей турган нерсе, биздин эл аралык уюмдар дагы бул ишке өзүнүн салымын кошууда. Мына азыр Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында ушул окутуулар жүрөт. Алдыңкы 2,5 жыл ичинде 58 миңден ашык мугалим түрдүү багыттарда окуулардан өтөт. Ал багыттар боюнча Гүлжан Кожоевна кеңири маалымат берет дейм. Бул Кыргызстандын бардык аймагын камтыйт. Ошондой эле бул бир нече багыттарда мугалимдерди, башталыш класс мугалимдери, орто жогорку класс мугалимдери, анан предметтер боюнча дагы бир нече багытта камтыйт. Бул иш чаранын негизги максаты ошол биздин мугалимдердин бүгүнкү заман талабына шайкеш келүүсүнө салым кошуу, мугалимдердин дараметин көтөрүү, бүгүнкү күндө ошол сабак өтүп аткан балдарына мындай бир кээ бир мугалимдер бар да, чын эле мына IT жагынан, башка жагынан баладан артта калган мугалимдерибиз дагы тилекке каршы жок эмес. Мына ушул багыттарда дагы мугалимдерге мындай бир дараметин көтөргөнгө салым кошо турган жакшы проект деп эсептейм. Гүлжан айым, айта кетсеңиз, азыркы тапта ошол долбоордун өзүнө ички түпкүлүнөн токтололу да. Анда кандай критерийлер, кандай талаптар камтылган, анан негизги максаты бул мугалимдер ар түрдүү, ар кайсы кырдаалдарда иштешет, ар кайсы аймакта жашайт. Кандай критерийлердин негизинде алар ушул дараметин жогорулатып, балдарга татыктуу билим бере алышат? Рахмат сурооңузга. Негизинен мен долбоордун максатын айта кетейин деп атам. Ошол келечек үчүн билим берүү долбоору мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу аркылуу Кыргыз Республикасынын 2018-40 жылга чейинки улуттук билим берүү тармагындагы стратегиянын максаттарына жетүүгө көмөк көрсөтүү. Эми билим берүүнүн сапаты деп атабыз. Ал нерсе көп факторлорго көз каранды. Бирок ошол факторлордун ичинде Алмаз агай айтып кеткендей, эң бир олуттуу чоң мааниге ээ бул мугалимдердин кесип көйлүгү, мугалимдердин профессионалдык мындай сапаттарына караштуу. Ошондуктан бизде ошол долбоордун алкагында 58 миң мугалим окутуудан өтөт деп пландаштырылган. 58 миң болгондо бул албетте абдан чоң, масштабтуу тренингтер болот. Бир нече багыттар боюнча. Эң чоң мындай мааниге ээ тренинг деп айтабыз, бул санариптик сабаттуулукка окутуу тренинг. Бул тренинг 36 миң мугалим бүт республика боюнча сиз айткандай камтылат. Мындан тышкары ошол жерде эле белгилей кете турган нерсе 1200 мектеп
бизде пилоттук мектеп болуп, ошол мектептерге 25 000 компьютер берилет. Ошондуктан ошол мектептерде окутууну жүргүзүп аткан мугалимдер албетте ошо тренингтерге катышып, практикалык жөндөмдөрүн дагы жогорултууга абдан мындай мүмкүнчүлүк алышат. Мындан тышкары заманбап педагогикалык технологияларды окутуу каралган модуль бар. Ал 7000 баштапкы мектеп мугалимдерине арналган. Андан тышкары ошого эле окшош заманбап педагогикалык технологиялар жана STEM билим берүүнүн негиздери боюнча 8000 мугалим тренингден өтөт. Ал кайсы мугалимдер дейсиз? Ал мугалимдер математик, физика, химия, биология предметтерден сабак берген мугалимдер 8000 мугалим республика боюнча. Мындан тышкары коррекциялык окутуу ыкмаларына окутатын турган программабыз бар. Бул баштапкы класстардын, башталгыч класстардын мугалимдери үчүн ошондой эле 7000 саны. Дагы республика боюнча 500 кыска мөөнөттүү жамааттык бала бакчалар түзүлөт. Мындай оңдоо иштери жүргүзүлөт, жабдуулар берилет, окуу каражаттары дагы, оюнчуктар, көп нерселер. Иши кылса, ошол бала бакчаларда иштей турган 700 тарбиячы дагы планда турат окутуудан өтүүгө. Албетте биз азыркы убакта ошо окутула турган мугалимдердин тизмелерин чогултуп аткан мезгилибиз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен кайрылып кетет элем. Ошо биз үчүн абдан чоң мааниге ээ. Ошо тарбиячылар болобу, мугалимдер болобу, ошолордун тизмелерин бизге тактап беришсе. Эмне дегенде биз ал мугалимдерди онлайндагы форматта окутабыз, офлайн форматында да окутабыз. Анан онлайн окутканда биздин институттун, Кыргыз Республикасынын билим мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу институтунда IT платформа бар. Ошол платформага каттоо үчүн, туура каттоо үчүн бизге ошондой так маалыматтар керек. Азыр эгерде ошол биздин түз эфирди аймактардагы мугалимдер көрүп аткан болсо, тагыраак маалымат бере кетсеңиз, эгерде офлайн түрдө болсо, кайсыл күнгө чейин алар документтерин тапшырса болот, онлайн болсо, кайсыл убакыттарда, кайсыл жактардан алса болот, эгерде райондук айылдык билим берүү борборлорунда болсо, кимге кайрылса болот? Биз буга чейин 2021 жылы октябрдан баштап эле ошо билим берүү министрликтин тарабынан буйрук чыгартканбыз. Ошондой тренингтер болот деп маалым кат жибергенбиз, инструкцияларды жибергенбиз. Ошондой иретте, ушундай форматта бизге тизмелер керек. Анан ошо райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө атайын тренингтерди мындай координациялоо үчүн адистерди дайындап берсин деп. Ошол адистер менен биз байланыштабыз. Ар бир адис мектеп директорлор менен, завучтар менен байланышып, мугалимдерди биздин ошо тренингтердин тематикасына карата бизге тизмелерин камдап беришет. Анан биз жакындаганда, тренингтер жакындаганда ошондо биз аларды дагы тактайбыз. Эмне дегенде мугалимдердин бурунку тажрыйбадан билип атабыз. Көп учурларда мындай ситуациялар болот экен. Аты жөнү дагы уйкаш болуп келип, анан кийин каттоого келгенде электрондук даректери туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ошо электрондук даректери, аты жөнү, предмети, адистиги ошол маалыматтар бизге абдан тууралап, так болсо чоң көмөк көрсөтөт. Рахмат. Негизи эле ушул айтып атпайбызбы бул жакта тарбиячылардан баштап мугалимдердин жалпы дареметин көтөрүү деп. Негизи бүгүнкү күндө бизде бала бакчалар менен мектептер абдан эле жетишсиз. Ага кошуп бизде ушул адистердин билим берүү деңгээлин, анткени күн өткөн сайын билим берүү ыкмалары, жаңы методикалар пайда болуп, жаңыланып атпайбы? Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде талапка жооп берет? Бул эми чынын айтыш керек, билим берүүгө
айрыкча айлыкка аз акча бөлүнгөн кезде биз өзүбүз эле талап кыла алган эмеспиз да. Мугалимдерден, тарбиячылардан эптеп күн өткөрмөй кыйла жылга чейин созулуп келди. Акыркы кезде көбүрөөк көңүл бөлүнүп, ата энелер да муну түшүнө баштады, мамлекет да түшүнө баштады. Ошон үчүн мына мугалимдердин айлыгын кескин түрдө көтөрө алды. Анан ошого жараша биз дагы мына алардын кесиптик чеберчилигин өркүндөтүүгө ошондой мамиле жасашыбыз керек болуп атат да бүгүнкү күндө. Мен канчалык даяр дегенди айтат элем, бүгүн биз мындай эки бир жакшы нерсени баса белгилегим кетип атат. Азыр эле сиздер байкагандай долбоордун алкагында биринчиси бул бүгүнкү күндө мугалимге эң керек багыттарда иш жүрүп атат да. Мына эрте жаштан өнүктүрүү бул артыкчылык багыт болуп эсептелет Кыргызстанда. Ошол эле учурда жанагы алдыңкы билим берүү технологиялары бул бүгүнкү күндө эмне жаңылык болуп атат деген маселе. Бул өтө маанилүү. Анан санарип сабаттуулук, канчалык интернет менен техника менен иштей алат деген, бул дагы жанагы 36 000 мугалимден. Бул дагы бизге абдан керек багыттардын бири деп айтат элем да. Анан дагы бир керек багыт бул STEM багыттары. Дүйнөдө буга да өзгөчө көңүл бөлүнөт, анткени экономиканы өнүктүрүү түздөн түз STEM менен байланыштуу да. Ошондуктан мына жакында министрлер кабинети мугалимдердин айлыгын көтөргөндө STEM багытындагы мугалимдердин айлыгын дагы 20%-ке көбөйттү. Бул ушул багытта мугалимдерди стимулдаштыруу, шыктандыруу, анан экономикага түздөн түз таасир тийсе деген багыт. Экинчиси, мен айтат элем, бул долбоордун алкагында мындай көп тараптуу кызматташуу ишке ашып атат да. Мына биздин институт, областтык билим берүү институттары, методикалык борборлор, райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрү, анан жогорку окуу жайлары, ошол эле педагогикалык колледждер. Мына ушунун баары ушул процесске тартылып атат. Бул деген нерсе биз баягы бул иш чара мындай кеңири тармакта комплекстүү жайылат деген маселе. Анан үчүнчү да бир багыт айта кетет элем, биз ошол мугалимдерди окутуп атканда мындай бир талапты койсок деген ой болуп атат да. Ошол мугалимдер окуп эле кетип эмес, окуган билимин андан ары жайылтуу. Мектептерге баргандан кийин да эгер катышпай калган мугалимдер болсо, ошолор менен биргелешип жана менторство деген насаатчылык маселесин алып, ошол башка мугалимдерге да алынган билимдер жайылса деген. Ушул багытта дагы мына долбоор башталганда ушул мындай колго алып, ушул жагынан ишти күчөтөбүз деген планыбыз бар. Негизи буга чейинки билим берүү тармагын реформалоо боюнча өткөн жыйында министр айткан эле да, балдарга билим берүүдө ошонун эффективдүүлүгүн, башкача айтканда жыйынтыгын текшерүүгө убакыт келди депчи, мугалимдерди эле жалаң үйрөтө бербей, ал канчалык деңгээлде балага сиңимдүү болуп атат. Буга чейин биз совет орунда катаал тартипте, анда сырткары сааттык программалар дагы көп болуп, анан тартипте кандайдыр бир көзөмөлдүн ичине түшүп калган деңгээлде да. Азыр дүйнөлүк деңгээлге карай турган болсок, билим берүү негизи эркин жүргүзүлөт да. Бааларды коюудан же болбосо сабакка катышуусунан баштап, балдардын өзүнө кызыгуусуна жараша коюлганда, алар азыркыдай катаал тартипке караганда көбүрөөк катышып, көбүрөөк жыйынтык чыгарган учурлар бар да дүйнөлүк практикада. Бул багынан билим берүү тармагы бул жагынан алып караганда кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү иштеп чыгып, жаңылануу процессинде пландар барбы? Бул жагынан мен айтат элем, биринчиси жанагы талаптар кандай болот дегенде, жанагы министр айтып кеткен сөз, чындыгында министрликте ошондой түзүм да болгон эмес буга чейин. Билим берүүнүн сапатын кароо боюнча Кыргызстанда эч кандай түзүм, бир бөлүм, бир сектор да болгон эмес да. Азыр министрликте атайын бөлүм түзүлдү. Мунун максаты эмне? Мунун максаты жанагы канчалык деңгээлде мугалимдер сапатка иштеп атат дегенде. Ушул багытта дагы министрликтин планында эки иш чара бар. Бул көз карандысыз сертификация борбору түзүлөт. Бул деген, мисалы азыр мектеп университетти бүткөн мугалим жөн эле барып мектепке диплом берип иштей берет да. Келечекте андай болбой калат. Ошол эле бүтүрүүчүлөр бир жылдан кийин ошол сертификация борборунан өтөт. Канчалык деңгээлде ошол сабак бергенге татыктуу жарайт. Эгер жарабаса, жогорку окуу жайын бүтсө дагы ал мугалим боло албай калат. Анан азыр эми эч кимге жашыруун эмес, Россияга кетип калат дагы 10 жылдан кийин келип кайра мугалим болуп бирип алат. 10 жылда канча нерсе өзгөрдү. Ошон үчүн азыр бир жакка кеткен болсо дагы мезгили менен мугалимдер ошол сертификация борборунан өтүп туруш керек. Экинчиси аттестация маселеси. Аттестация дегенде сөзсүз эле мугалимди баягы жазалоо максатында эмес. Эгер мугалим жакшы тапшырса, анда шыктандыруу керек, анын акчасына кошулуш керек. Бүгүнкү күндө жанагы квалификация маселеси кайра кайтарылды. Анан студенттердин мындай стипендиясы дагы 1000ден 4000 сомго чейин жогорулап атат да. Бул жанагы мугалимдерге коюлган талап боюнча. Анан экинчи маселе бул окуучулардын мындай ээн эркин жүрүүсү боюнча сиз айтып аткан. Бул бизде кошуна мамлекеттерден эмес, деги эле дүйнөдө бул нагрузка маселеси. Ошол эң көп мамлекеттердин бири Кыргызстан. Бизде 1000 сааттан ашып кетет. Ошол Финляндияда, Россияда деле 800 сааттын тегерегинде. Бизде дагы ошол план бар. Тескерисинче бүгүнкү күндө балдарды көп окугандан, жаттоодон бир аз чектеп,
болгон убактысын тескерисинче ошол үнөмдөлгөн убакытты спорт менен алектенгенге, искусствонун бир түрү менен алектенгенге, кесиптик билим алганга багытталса деген. Мында бала өзүнө керектүү гана нерсени окуса, кереги жок нерсени баягы мурдагыдай жаттоонун кереги жок дегенди айтып атабыз да. Анан дагы бир багыт ошол долбоордун алкагындагы дагы министрликтин планында дагы мындан ары биз жанагы 2025-жылы PISA ай аралык изилдөөсүнө катышабыз. Ошондогу негизги максаттардын бири дагы алган билимди турмушта пайдалануу. Ошол баланын турмушунда кереги тие турган гана билимди балага берүү. Кереги жок нерселер менен аны башын толтурбодон алыстап кетип аракети да. Биз 25-жылы PISAдан өтөбүз, изилдөөгө катышабыз. Бирок ошол изилдөөгө катышуу эле максат эмес да. Биздин максат биздин стандарттарды, окуу программаларын, окуу китептерин ошого ылайыктап калышыбыз керек. Дүйнөдө кайсы багытты кетип атса, ошого биздин баардык материалдарыбыз ошого багытталып, ошого шайкеш кетиш керек. Бул биздин эң негизги чоң максатыбыз. Гүлжан айым, мына долбоордо көрсөтүлгөндөй, негизили борбордо иштеген мугалимдерде көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар да. Ал эми айрым элек жерлеринде мисалы алып карай турган болсок, бул китептеги стандарттык программалар менен гана чектелип калышы мүмкүн. Балким мындай эл аралык интернет айдыңынан карап болобу, же болбосо тажрыйба алмашып, методикалык усулдук программалардын негизги өзөктөрүн өзгөртүп дегендей, ошондой программаларды мисалы сиздердин долбоордо каралганбы? Мугалимдер китеп менен гана чектелбестен башка маалыматтарды алып, башталгыч класс болсо, чоң класс болсо, кандай ыкмаларды колдонуу менен баланы шыктандырууга, өзүнө тартууга, ошол мугалимдин сабагын кызыктуу деп ошондой пикир жаратканга аракет кылуу мүмкүнчүлүктөр ушулар барбы? Башкача айтканда бул мындай менеджердик мүмкүнчүлүктөргө да карайт да. Албетте бар. Бүт эле программалар боюнча ошонун баары каралган. Эгерде санариптик сабаттуулук программасына алсак, мынакей мугалимдер албетте ошондой мүмкүнчүлүктү алышат. Санариптик маалыматты интернет айдыңынан издеп, туура маалыматты таап, ошону талдап, туура ирепте колдонгонда сабак даярдайт да, план түзөт, ошондо кандай маалымат туура келет, кайсынысы менен дагы ошо сабагын өркүндөтө алат деген жөндөмдөргө дагы, ыкмаларга дагы үйрөтөбүз буюрса. Анын ичинде дагы санариптик ушу өлкөдө мындай немеде жүргөндө, айдыңында жүргөндө мугалимдер ушу безопасность, коопсуздук жагындагы үйрөнүшү керек. Туура пайдаланып ошо маалыматтарды, өзүлөрүнүн дагы маалыматтарын дагы кандай, кайсы жерде койсо болот, канткенде жанагындай медиа файлдарды туура көчүрүп алабы, же мисалы үчүн бизде долбоордо биздин ошо мугалимдерди окутуу компоненттен тышкары дагы компоненттер бар. Ошол компоненттердин алкагында IT платформалар, бул Кыргыз Республикасынын мугалимдердин кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү институтунда дагы болот. Ошол иштелип чыккан модульдар, программалар, тренинг материалдардын баары санариптештирилет, платформага жайгаштырылат. Анан кийин мугалимдер онлайн иштейби, же дистанттык форматта иштейби, анын баары мугалимге дагы окутуусун жүргүзгөнгө, окуучуларга дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Окуучулардын дагы ата-энелери дагы пайдаланса болот. Башка компонентти айтып кетип буруп кеттим да. Мисалы үчүн атайын ушундай дагы бизде центр тестирования бар. Ошол центрге дагы IT платформа түзүлөт. Ал платформага атайын ушундай функционалдык сабаттуулукту иштеп чыга турган кандай тапшырманы кантип иштеп чыкса болот, ошол тапшырмалардын үлгүлөрү дагы коюлат. Мугалимдер албетте кеңири аны пайдаланышат. Сиздерге ушул кыска убакыт аралыгында келип биздин эфирге, түз эфирде маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде бизди түз эфирде көрүп жаткан республиканын баардык аймактарындагы тарбиячылар болобу, мугалимдер болобу, кайсыл гана жамаат болбосун, агартуучулар жалпы жеңилинен келечек үчүн билим берүү долбооруна катышып, өздөрүңүздөрдүн билим деңгээлиңиздерди тереңдетип, балдарга тарбия берүүдө же болбосо билим берүүдө өзгөчө ыкмаларды колдонуп, заман талабынан артта калбай, дасыккан адис болууга толук түрдө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Катышсаңыздар болот мына жогоруда Билим берүү жана Илим министрлигинин берген маалыматы боюнча. Биз болсо ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден жолукканча аман туруңуздар.